мигранттардан салым өтө чоң. Булар алыста турса дагы, өзүбүз ойнобосок дагы биздин балдарыбыз, биздин инилерибиз ойносун деп ушундай баардыгы салым кошкон да. Ушул Кызыл Жол айылында эч бир жан калган эмес, салым кошпогон. Башка жактардан, Кыргызстандан, баардык райондордон, областтардан жардамдар келген. Элдин ичинде. Эми Россияда айлык негизинен жакшы. Анан кичине акча топтолот ал жакта жүргөндө, алыста жүрөм деп ойлонуп кичине иштейсиң. Бул жерде эми тириликке кете берет да айлык. Айлык да азыр дагы жакшы. Азыр айлык өтө жакшы болуп калган азыр. $400 жетип калат да биз. Эми кетпейбиз дейм миграция. İşte беребиз. Мисалы үчүн миграцияны карасаңыз, көбүнчөсүндө 80%, 90 деген 80% жаштарда. Алар уул кыздарыбыз мектепти бүтө эле кетип атышат да. Эгер ушундай бир борборлор болгондо, аларга туура кесип үйрөтүп, анан багыт бергенде, может миграция бизде азаят беле деген үмүт менен ушуну салганбыз да.